ар кандай сөздөр жүрдү. Башында бийликке таасирлүү бир 2-3 топ бар. Кемин кланы бар, Нарын кланы бар. Ошолор өздөрүнүн таасири менен өздөрүнүн өкүлүн мураскер кылганга түртүп атышат Акаевка. Түндүк түштүк фактору дагы, анан кийин финансылык фактор эметип бир катар көрсөткүчтөр боюнча Бакиев мындай талашсыз талапкер катары чыга келди. Нейтралдуу фигура катары Роза Атунбаеваны алып чыгышып, убактылуу президент кылып, бул Роза Отунбаеваны алып чыккандагы саясий жагы бар болчу. Анын шопуру таасирлүү болуп кетти. Канчалык кантип шопуру кийлигишип калсын деп ойлочу элек, бирок бара эле ошол имиштер чындыкка айланбадыбы? Ушул адам менен дос түшүнүгүн Атамбаев саясий брендке айлантты да. Социалдык бир чыңалууларга, экономикалык кыйынчылыктарга кыргыз чыдай берет, анан акыйкатсыздыкка чыдабай жооп өзгөчө болот, эл көбөйүп алдап кеттибизди, биз алдаттык деген неме болду. Анан ушундай шартта балким Сооронбай Жээнбеков граждандык согуш тутанып кетпесин деген чечимге келип ушул кадамга барды окшойт да. Арбаңыздар, урматтуу Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу саясий илимдердин кандидаты доцент Чолпонбек Сыдыкбаев болмокчу. Чолпонбек мырза, биздин студияга кош келипсиз. Биз сизди 30 жылдык эгемендүүлүк тарыхы бар Кыргызстандагы бийликтин легитимдүүлүгү жөнүндө кененирээк кеп кылсакпы деп атабыз. Сөздүн башында биз өзү легитимдүүлүк, анын ичинде бийликтин легитимдүүлүгү деген түшүнүктү бир ачып алсак деп турабыз да. Легитимдүүлүк түшүнүгү бул ошол саясий илимдин түздөн түз изилдөө объектиси болуп саналат, саясаттануу илиминин. Анан бул легитимдүүлүк элдин бийликке карата болгон ишеним даражасын билдирет. Ошол коомдун, элдин бийликке карата өз каалоосу менен, өз эрки менен ишенип саясат жүргүзүүсүн колдоосу ошо легитимдүүлүк термини менен түшүндүрүлөт. Анан адатта легитимдүүлүк деген мындай түзмө түз которгондо мыйзамдуулук, адилеттүүлүк деп дагы түздөн түз маанисинде ошондой. Бирок баягы факторлорго жараша кайсы мамлекетте, кандай коомдо, кандай режимде деген нерселерден да көз каранды да, ошол жагынан ошо бийликке болгон ишеним даражасы деп. Мындайча айтканда, бийликке болгон ишеним бийликтин коомдогу кадыр баркы ошол ишеним даражасын түшүнөт. Адатта баягы 5 жылга шайландыбы, мөөнөтүнүн аягына чейин ал бийлик же болбосо президент легитимдүү деп бул туура эмес түшүнүк, жанагындай факторлордон улам. 5 жылга шайланабы, 7 жылга шайланабы, 4 жылга шайланабы, кайсы бир учурда тигил же бул бийлик легитимдүүлүгүн жоготуп алышы мүмкүн. Кыргызстандын соңку жаңы тарыхында эгемендүүлүктүн 30 жылдан ашык убагында Кыргызстанда 3 жолу бийлик алмашты. Ал бийлик алмашуулар элдик толкундоолордун натыйжасында болду. Ошондуктан биз четинен бир баам салып талдап көрсөк, башында Кыргызстандын биринчи президенти 2005 жылы 24 марттагы толкундоолордон кийин чет өлкөгө чыгып кетүүгө аргасыз болду да. Анын ордуна келген бийлик, саясий күчтөр бийликти легитимдештирүүгө аракет кылышты да. Канчалык деңгээлде бул мыйзамдуу жол менен бийликти ишке ашырып жатышты, саясат жасап жатышты, ошол учурдагы бир баам салсаңыз. Эми биринчи президент баягы демократиялык толкундоолордун, демократиялык процесстердин аркасы менен түздөн түз бийликке келди да. Анан ал баягы демократ президент катары Кыргызстанды дүйнөлүк коомчулукка таанытуу жагынан бир топ баягы иштерди аткарды. Алгачкы 5 жылдыкта аябай жакшы иштеди деп баа берилип жүрөт. Бул туура эле баа негизи. Анан кийин бара-бара демократ президент катары ошол мөөнөтүн 2 мөөнөт менен чектелип,
андан ары баягы бийликти мындай тынч жол менен трансформация кылганга жетишсе, балким Кыргызстан тагдыры башкача нукта болот беле, бирок тиги андай болгон жок. Кайсы бийлик болбосун аны тегеректеген бир топтор болот экен. Сиз айтып атпайсызбы, биринчи президент Аскар Акаев демократ президент депчи. Демократ президент демократиялык принциптерди бекем сактаган саясий лидер болуш керек эле да. Бирок иш жүзүндө Аскар Акаев 15 жыл бийликте болду. Андан кийин дагы коюуга укук алган бир конституциялык неменен соттун корутундусу чыккан учур болду да. Мына ушунун өзү саясий илимде эмне деп бааласак болот? Бул киши бийликте биротоло калгысы келдимби? Кийин балдарына же кыздарына мураска калтыруу аракети болгонбу? Кандай деп баалайбыз? Албетте бул бийлик кумарына ашкере азгырылып кетүү. Эми жеке аны дагы эмес, анын тегерек чөйрөсү, үй бүлөсү да түздөн түз кийлигип ошо бийликтен мүмкүн болушунча кетпей узартып, керек болсо үй бүлө мүчөлөрүнүн бирине өткөрүп берүүгө аракеттер болду. Ал андай саясий бир аракеттер тым ызын болгон менен ал ачыкка чыгып калып атты да. Коомчулук аны мындай байкап калды дегендей. Анан ушундай шартта бийликтин баягы өткөрүп берүү же болбосо демократиялык шайлоо менен чектелүү 2 мөөнөттөн ашпаш керек болчу. Бирок тилекке каршы Конституциялык сот аны дагы бир жолу дагы бир мөөнөткө барууга мүмкүнчүлүгү бар деп чечим чыгарып берди. Анан ушунда коомчулукта нааразычылыктар пайда болду. Анын легитимдүүлүгүнө мындайча айтканда шек кетти да. Легитимдүүлүгүнө шек кетти. Анан кийин саясий ансы деле баягы курчуй баштаган кырдаал, социалдык, экономикалык абал бардыгы кошул ташыл болуп барып, анан негизи эле 15 жыл бийликте турганда алтын баштуу лидер болсо деле эл тажап калат экен. Анын үстүнө биздин баягы көчмөн дух, көчмөн демократия каныбызда бир кандайдыр айланып турат да. Ал мейли 70 жыл Советтер Союзу убагында консервацияланып калгандыр, бирок демократиянын шарапаты менен ошол ойгонду. Анан кийин оппозиция күчтөндү. Ошентип анан баягы бийликтен кетүүгө аргасыз болду. Саясий илимдердин бир тарыхында барбы өзү атасы президент болуп туруп, кызы парламентте депутат, баласы да парламентке депутат болуп келген учурлар барбы өзү? Эми бул саясий маданият деген түшүнүк бар эмеспи? Батыштык саясий маданият, анан чыгыш саясий маданияты, анан чыгыш мамлекеттеринде эмелерде атадан балага өткөрүү же болбосо бир тууганына өткөрүп берүү болгон учурлар көп эле бар. Анан биздин шартта болсо ошол ар кандай сөздөр жүрдү. Башында бийликке таасирлүү бир 2-3 топ бар. Кемин кланы бар, Нарын кланы бар. Ошолор өздөрүнүн таасири менен өздөрүнүн өкүлүн мураскер кылганга түртүп атышат. Акаевка ошентип атат. Нарын кланы же болбосо ошол убакта таасири артып турган Усубалиев, Таштемир Айтбаевди мураскер кылган атат. Же болбосо Акаев өзүнүн дос секретары мураскер кылган атат деген сөздөр жүргөн. Дагы башка. Анан кийинчерээк бул башында айтылып аткан саясий имиштер болчу да. Анан кийинчерээк эле убакыттын өтүшү менен жок, парламентке кызы да барат экен, баласы да барат экен. Анан кийин баягы бир кайсы бир убакыт өтүп, бийликтин идеялары эскирип, лидер эскирип, президент актуалдуулугун мындай төмөндөп, жанагы эле легитимдүүлүгү төмөндөй баштаганда бир жаңы идея менен, жаңы бир прогрессивдүү демилгелер, реформа менен чыгыш керек да. Ошол парламент шайланып, уулу дагы кызы да шайланган парламент ишке кирсе, бир аздан кийин ушу парламенттик республикага айландырып, анан кызын спикер кылып, анан ушинтип мындай бийликти ошондой аракеттер болгон, ой, тилек, максат бар десек болобу анда? Болгон депчи. Эми бир аз мурун имиштер болуп аткан.
таасири артып кетти. Жубайынын таасири Майрам Дүйшөнүна бийлеп калды. Ошо үй бүлөсүнүн эмесинен чыга албай калды деген сөздөр болуп турган. Ал иш жүзүндө шайлоодо далилденди да. Үй бүлө мүчөлөрүнүн бир эмес экөөсү, уулу дагы кызы дагы парламентке шайланып келди. Бул ошол план менен бара жаткан бир кандайдыр бир резкий бир саясий окуялар эле анын позициясын өзгөртүп кетпесе, баягы окуялардын нугу ошол жака түздөн түз эле бараткан болчу. Акаев 24 марттан кийин Москвага барып баш калкалады. Артынан Текебаев баштаган депутаттар барып Акаевдин арызын алууга аракет кылышты. Арызын алып элге жарыялашты. Бул процесстин өзү ошо бийликке келген саясий күчтөрдүн өздөрүнүн бийлигин легитимдештирүүгө болгон аракети десек болобу, же дагы башкага жоорусак болобу? Укуктук талаага келишибиз керек. Өлкө президентисиз калды деп, эми ошондой шартта өзү мамлекеттен чыгып кетип атса, парламенттин спикери президенттин милдетин аткаруучу болуп ошентип, ал убакта баягы Кыргызстарда биздин саясий элитада революциялык тажрыйбанын жоктугунан болду дейм да. Себеби эми бийлик жок болуп калды. Ошол учурда баягы легитимдештирүүгө жандүрөштү да. Арызын алып келип алсак, андан ары шайлоо болот дегендейчи. Анан баягы андан кийинки 5 жылдан кийин эле кайталанды да. Кайра дагы ошондой саясий толкундоолор болуп, бийлик алмашта анда эч ким барып Бакиев Кыргызстанда эле жатты, андан барып арыз жаздырып алганга жанталашкан жок, аракет кылган жок. Бир кезде Москвага чейин барып аракет кылышты эле, мында болсо андай аракет да болгон жок. Бакиев деле кийин жазып бербеди. Казакстанга баргандабы, тиги Беларусиядан жазып бербеди. Убакыттын өтүшү менен. Экинчи президент Курманбек Сарыевич Бакиев болду. Акаевдин ордуна коомчулукта дагы эле бир талкуулар бар. Эмне үчүн Курманбек Бакиевдин талапкерлиги көрсөтүлдү? Анын сырыбы, себеби эмне деле болгон? Ушу суроого кандай жооп айтсак болот? Эми ошол шайлоонун шарапаты менен республиканын дээрлик бардык аймактарында мындай чыңалуу, саясий чыңалуу күч алып, жыйынтыгын эле күтүп атышкан. Жыйынтыгын кандай болсо дагы ошол толкундоолорго даярдык болуп калган. Ал биринчи шайлоо болгондо негизги фаворит болуп аткан бийлик колдогон талапкерге 68% дээрлик каршы добуш берилип, мындайча айтканда феноменалдык көрүнүш болбоду. Кочкордо болду, Тоңдо болду. Ушундай эле оппозициялык мындай кыймылдар, оппозициянын жеңишине багытталган кыймылдар республиканын түштүгүндө да, түндүгүндө да болуп жаткан. Анан кийин ушундай шартта оппозиция дагы өзүнчө бир чоң күч да. Аларда бийликти алам деген дымак бар. Анан эгер ошондой бийликти алууга бийлик олку-солку болуп кетсе, кайсы бир талапкерге токтолуу деген алдын ала бардык эле жерде сүйлөшүлөт да. Ошол сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Мадумаровдун талапкерлиги, дагы бир эки талапкердин аты айтылып, анан бирок финансылык факторлор, анан кийин уюштуруу иштери, анан негизги баягы революциянын толкундоолордун башаты түштүктөн болду. Анан ушундай бир 15 жыл түндүктүн өкүлү бийледи, андан кийин түштүк болушу, ушул түштүк фактору дагы, анан кийин финансылык фактор эметип, бир катар көрсөткүчтөр боюнча Бакиев мындай талашсыз талапкер катары чыга келди. Акаевдин бийликтен кулашына дагы, Бакиевдин бийликтен кетишине дагы сырткы факторлордун таасири негизги кыймылдаткыч күч болгон деп эсептейт. Кээ бир аналитиктер айталы, Акаев
Улуттун бийликтен кетишине Американын таасири күч, Бакиевдикине болсо Россиянын таасири күч деп айтат да. Ушундай биздин бийликтердин алмашына сырткы факторлор канчалык деңгээлде роль ойногон? Сырткы факторлор кийинчерээк көбүрөөк роль ойноду болуш керек дейм да мен түшүнүгүмдө. Себеби ошол 2000-жылдары социалдык экономикалык кризистер, ага кошулташыл саясий кризистер болуп отуруп эле мындай табигый түрдө масса көтөрүлүп чыгып, анан бийликти кубалап эми ал жерде Американын таасири дейт. Американын көз карандысыз эл ара жергиликтүү өкмөттүк уюмдарды колдошу мүмкүн, бирок ал жерде өкмөттүк уюмдарды, эл аралык уюмдардын деле бир өзгөчө активдешкенин байкаган жокпуз. Анан карапайым масса чыкты, нааразычылыгын билдирди. Анан массанын сүрү оңой эмес да, ошол аянтка чыккан адамдардын сүрүнөн эле кетүүгө аргасыз болду. Мен ошо Акаевдин кетишинде батыш таасир чечүүчү күч болгон дегенге мен көп ишене бербейм. Бул эми мынтип айтуу элдин баягы революциялык духун, элдин, кыргыз элинин мындай жаңыланууга, акыйкатсыздыкка жооп берүүгө болгон мындай. Бул дагы болсо улуттук менталитеттин бир өзгөчөлүгү, ошону басмырлоо деп түшүнөм да. Ал убакта уже Бакиевдин убагында геосаясий процесстер бир кандайдыр бир деңгээлде оборот алып, бизде канча жылдап турган Американын авиабазасын чыгаргыла деген талап болгон. Атайын визит менен барып убада берип келген Бакиев. Ошол акшнын аскер контингентин чыгаруу боюнча. Анан келгенден кайра мындай транзиттик жүк ташуу борбору болуп калды. Анан мындайча айтканда геосаясий жактан жаңылыштык кетирди бул киши. Анан кийин эгерде анан кандайдыр бир деңгээлде ошол Бакиевдин режиминин аяк жагында орусиялык массалык маалымат каражаттары мындай биздеги башкаруучу режимди, ошол бийликти жамандаган материалдар көп чыга баштады. Анан биздин саясий лидерлер дагы ошол жактан бир оппозициянын лидерлери колдоо күтүп, колдоо алыш керек болуп, биринин артынан бири барып атты. Сариев барып келди, Атамбаев барып келди. Ошолор барып келгенден кийин Россияга барып келгенден кийин башкача маанайда келди. Керек болсо телохранительдер менен келди. Чоочун бул жакында бир чечкиндүү кадамдар болот дегенди билдирет деген каңшаар чыкканда. Анан ошол каңшаар чын чыкты. Анан именно ошол 7-апрель күнү анан таасир кылуу маалыматтык оппозицияга маалыматтык колдоо, маалыматтык кампания Россия тараптан болду дейсизби? Маалыматтык жактан оппозициялык күчтөрдү колдоду. Биздин бийликке көзү түс болбой мындай жүз буруп кеткендей болду да, өзгөчө жанагы ошол. Чолпонбек мырза, 2010-жылы 24-мартта Бакиев бийликтен кулап, анын ордуна 14 адамдан турган саясатчылар өздөрүн убактылуу өкмөт деп жарыялап, декреттерди чыгара башташты да. Бул канчалык деңгээлде бул легитимдештирүүгө мындай жол ачты десек болот? Канчалык оңой болду же болбосо түшүктүү болду? 2010-жылы кырдаал башкачараак болду. Кан төгүүлөр менен кетти бийлик. Анан ушундай шартта мындай өзгөчө бир фаворит, айныксыз ошол гана президент болот деген алардын арасында бирөө жок болчу. Анын үстүнө бир эмес 4 президенттик амбициясы бар болчу. Анан ушундай шартта алар негизи жогорку кеңештин спикери убактылуу президент болуп, анан кийин ал тескеп туруп шайлоо жарыяланып, ушундай жол менен деле кетсе болмок. Бирок парламент жанагындай паралич абалга келди. Спикери Зайнидин Курманов болчу. Ал кайда экени белгисиз кетти. Мындайча айтканда, парламент өзүнүн
кайсы бир топтору активдешти, бирок парламент өзүнүн мындайча айтканда позициясын алдырып чыгып берди. Анан убактылуу өкмөт өзүнүн бир эмелерин, кандайдыр бир аракеттерин, саясий аракеттерин мындай расмийлештирип, мыйзамдаштырып, легитимдештирүү үчүн бир кандайдыр бир жолун табыш керек болчу. Анан бул декрет кабыл алып, ошол декрет жолу менен кетүү падышалык Россияда ошол убакта болбоду эле. Анан бул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн кимдир бирөөсүнүн идеясыдыр. Анан ошол жоопкерчиликти өз мойнубузга алабыз деп, анан ошол жол менен кетти. Бири-бирине ыра көрбөй, эгерде Текебаевди ийо кылып койсок, ал президенттик шайлоодо өзүнүн административдик ресурсту өзүнө жумшайт. Атамбаев убактылуу президент болсо, ал дагы ушундай бири-бирине ыра көрбөгөндүктөн, анан нейтралдуу фигура катары Роза Атымбаеваны алып чыгышып, убактылуу президент кылып, бул Роза Отунбаеваны алып чыккандагы саясий жагы бар болчу. Ал эл аралык коомчулук тааныган, эл аралык коомчулукка эл аралык уюмдарда иштеген, саясий тажрыйбасы мол, тышкы иштер министри болуп иштеген, анан бийликти легитимдештирип, мыйзамдаштырууда башка мамлекеттердин, баягы Кыргызстанда алмашкан бийликти мындай кабыл алуусуна эң ылайыктуу фигура болчу. Ага бирок бир жыл убакыт берип, андан ары шайлоого даярданып алалы деген, бардыгыбызга старттык бирдей мүмкүнчүлүк түзүп берет деген ошондой ой кыялдар менен ушул кадамга барып, ошол эле убакта Отунбаеваны дагы бир 2-3 жылга узартабыз деген демилгелер ошонун эле тегерегинен чыкты. Бирок ал киши андайга барган жок. Аттуу баштуу кишилердин арасынан ал киши өзү барган жокпу же аны баргыздырган жокпу? Анткени Отунбаева дагы президенттик шайлоого катышууга өзү жаран катар деле укугу бар болчу да. Өткөн замандын жетекчиси президенттикке кое албайт деген атайын жобо киргизип, пункт киргизип коюшпу. Албетте. Бул өзү Отунбаеванын укугун чектегендик эмеспи? Жок, албетте укугу бар болчу. Эгерде ал киши мен көрө жатам деп башкача жолду тандап алып, өзүнүн кандидатурасын койсо, ошол убактагы административдик ресурстун кайсы бир бөлүгү ага иштеп кетет беле, ошондой деле мүмкүнчүлүк болмок. Анан бирок баягы бул ошол саясатчылардын чакан топ, убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн ортосунда мындай жентелмендик келишим болду окшойт да. Анан убактылуу өкмөт шайлоо өткөрүп, өлкөнүн президенти болуп Алмазбек Атамбаев келди. Ага убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсү тең аябай жакшы колдоо көрсөтүштү, сүрөштү дегендей, шайлап алышты, максаттарына жетишти. Бирок Алмазбек Атамбаев президент болуп келгенден кийин баягы өзүнөн башка убактылуу өкмөттүн 13 мүчөсүн мына бийликтин жогорку тепкичтерине эмне үчүн алып келген жок деп ойлойсуз? Жанында команда болуп тура алышкан жок. Тескерисинче убактылуу өкмөттүн милдетин аткарып жүргөн, келген Роза Отунбаеваны аянтта элдин көзүнчө калайык калктын алдында катуу сынга да албадыбы? Мунун өзү кандай деп түшүнсөк болот? Буларды бириктирген эмне эле, ажыраткан эмне болду? Буларды бириктирген бийликти алуу максаты болчу. Оппозицияда жүргөндө бириктирип, жанагы мен айткандай факторлордон улам бири-биримдикке келип Отунбаевны чыгар. Андан кийин андан башка дагы сөзсүз түрдө алардын ортосунда бир келишимдер болот да. Ошол келишимдер Атамбаев бийликке келгенден кийин аткарылбай баштады. Анын башка өзүнчө бир тегеректеген чөйрөсү болду. Ошол чөйрө аны Атамбаевди мындай изоляциялап, тигилерден алыстатып салды окшойт. Анан бул эми парламенттик шайлоодо эле билинип калбадыбы? Ошол революциялык партиялар деген партиялар биригүүгө аракет кылып, Атамбаевдин өзүнүн дагы айтканы бар. Атамекен партиясын СДПКга келгиле, мага арка бел болуп бергиле десем болбой койду. Анан өзүнчө чыктык.
анан шайлоодо ошол революциячыл партиялар уттурдук, ушуну көрмөкпүз дегендей мааниде айткан жери бар да. Анан бийликтин табияты ушундай болот го, балким ким бийликке келбесин аны тегерек деген бир таасирдүү топ пайда болуп өтө жакын. Бийлик тегерегинде 3-4 чейин топ болот, бирок өтө жакын топ, ошолор чечүүчү күчкө ээ болуп, анан бара имиштер айтылып аткан, анын шопуру таасирлүү болуп кетти. Шайлоолордун картасындагы ошол чиет көп маселелер, кадр маселесинде анын баары башында имиш го, бул саясий эле ушак го, анчалык кантип шопуру кийлигишип калсын деп ойлочу элек, бирок баары эле ошол имиштер чындыкка айланбадыбы. Ошо шопурунун саясий чечимдерди чыгарууга, ошого таасир этүүгө жөндөмдүү болуп чыга келгени көпчүлүктү мындай иренжитти. 2017-жылы президенттик шайлоо болуп, ал президенттикке талапкер катары Сооронбай Жээнбековду ошол учурда иштеп жаткан Алмазбек Атамбаев сүрөп, ачык эле дос экенин айтып, буну колдой турганын айтып сүрөдү да. Эмне үчүн ошол кезде башка деле таасирдүү, башка деле байманалуу саясий лидерлер, саясатчылар бар болчу, Атамбаевди колдогончу. Эмне үчүн Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигине Атамбаев токтолду деп ойлойсуз? Анын негизги себебин сиз эмнеден көрөсүз? Ооба, ошол учурда Атамбаевден мураскерликти алып калып, ошонун кандайдыр бир батасын алып, анан президенттикке чыксам дегенде эки көзү төрт болгон бир эмес 2-3 саясатчы бар эле. Ошолорду аракет кылышты. Анан кандайдыр бир мезгилдерге чейин Сапар Исаковдун кандидатурасы дагы ошол мураскер катары айтыла баштаган. Анан кийин акыркы учурларда ошо Жээнбековго токтолду. Досу экенин ачык айтты. Токтолгонун себеби эң баягы ылай алдуу, анан башкарууга мүмкүн саясатчы катары ошо Жээнбековдун талапкерлигине токтолду болуш керек деп ойлойм. Албетте жанагы таасирлүү кландар дагы таасир этти бул нерсеге. Анан башкарууга мүмкүн. Бул жашыруун деле эмес. Коомчулуктун да пикири мүмкүн эң лоялдуу талапкер. Дагы кандай болсо дагы жүз буруп кетпей турган талапкер катары эметти. Анан дос экенин ачык билдирип, керек болсо инаугурациясында дагы куттуктап, батасын берип, атып дагы Соке досум деген жайы бар да. Бул көрүнүш эми эл аралык коомчулукка өбөн учурашы мүмкүн. Ушундай да болот экен деп. Ошол эл аралык тажрыйбада барбы? Эки дос бири-бирине бийликти өткөрүп берген. Андайды мен эл аралык тажрыйбада көп учураткан эмесмин, балким бардыр, бирок ушул кадам менен дос түшүнүгүн Атамбаев саясий брендке айлантты да. Достук деген бир өзүнчө саясий брендке айланып, керек болсо көчөлөрдө эки дос деген кафелер, тез тамактануучу жайлар пайда болду да. Бул дос түшүнүгү, дос феномени кыргыз саясий менталитетине, саясий маданиятына аябай аралашып кетти. Ошол лоялдуу, мындай башкарууга ыңгайлуу сөз угат деген Сооронбай Жээнбеков эмне үчүн 2 жыл айланбай досун укпай калды? Досу ойлогондой болбой калды. Ар кандай бул боюнча да ар кандай ойлор айтылып жүрөт. Менин жеке пикиримде ошол баарын эле экс-президент, ошол убакта экс-президент болуп калган киши баарын эле мен чечем деп жаңы президенттин колу жолун бош койбой. Таасир азасытан таасир болсо болот да, бирок мындай буйрукчул маанай менен давит этип, мындай саясий чечимдер чыгарууга мажбурлап ошентип баштады окшойт да. Эгер баягы таасир этүү, менин сөзүмдү угуп кой деген кандайдыр бир сураныч иретинде ушундайлар болсо, ал киши деле такыр жүз буруп кетти, аткарбай мындай 180 градуска бурулуп кетпек эмес. Башында ошондой эле болуп атты, байкасаңыздар, бир
бир жыл бир жыл укту дейсизби? бир жыл укту. Анан баягы ашепке кетип баратканда ар бир адамда намыс бар да. Анан намыс ойгонот. Тегерек четиндеги топтор сен президентсиңби же ал президентпи? Бул канчага чейин уланат? Сен тигини койдуң эле, тигиндей болду, тияк мындай болду, тигинтип атат деп ошол мындайча айтканда шахматтык жүрүштөр, саясий кутумчулук барып туруп экөөнүн ортосундагы конфронтацияга, экөөнүн ортосундагы чоң конфликтке алып келди. Жээнбековдун бийликте турганда көп мындай өзгөрүүлөр деле, саясий реформалар деле болгон жок деп айтышат. Ошого анын айланасындагы мындай саясий топтордун же болбосо реформаторлордун жоктугубу, же болбосо тиги Жээнбековдун өзүнүн эрки жетишкен жокпу? Реформалык, модернизациялык бир кадамдар, жаңы бийлик келгенде бир жаңы алгач ошо коррупцияга каршы күрөш, ошол экөөнүн ортосундагы экс-президент менен аракеттеги президенттин экөөнүн ортосундагы тиреш бир кадрлык маселелерден, анан бир контрабандалык бир схемалар боюнча чыкты дешет. Анан ушул баягы экөөнүн ортосундагы мамиле сууп барып, аягында чоң саясий кризиске алып келбедиби? Анан ал саясий кризис эмнеге алып келди, анын аягы эмне болду дегендей. Анан Жээнбеков кандайдыр бир деңгээлде ушул традициялуу бир классикалык ыкмалар менен эле башкарып эле баягы өгүз өлбөсүн, араба сынбасын дегендей. Кыргызстандын абалы такыр башка болчу да. Бир экономика стабилдешип, экономика өнүгүп, же болбосо күчтүү бир авторитардык режим өлкөгө орноп турган өлкөдө ал андай саясат жүргүзүп, андай президенттик кыла берсе улана берсе, Кыргызстандын шарты башка болчу. Кризистер, анын ортосунда пандемия чыкты. Ушундай шартта баягы бир мобилдүү өкмөт, жаңычыл демократиялык бир реформаторлук духтагы өкмөт келип деле анын абийирин сактап калмак керек болсо, ошол шайлоо бул кишиге Акаевдин тагдыры сабак болгон жок да. Ошол шайлоону таза өткөрүп, ошол шайлоо демекчи ошол 2005-те дагы, 2010-до дагы, 2020-да дагы бийликтин кулашышынын негизги себеби шайлоо болуп атпайбы? Шайлоонун адилетсиз, мыйзамсыз өтүшү, мыйзам бузуулардын көп коштолгону депчи. Анан эмне үчүн биринчиси дагы сабак албайт, экинчиси дагы, үчүнчүсү, төртүнчүсү эмне үчүн сабак алышкан жок булар? Олигархиялык топтор бизде ошол капитализм, жапайы капитализм да, мындай күчүнө ушунчалык кирген экен. Жээнбековду олигархиялык топтор тегеректеп алып, шайлоодо керек болсо ошо Жээнбековго артын такап алып, анан кийин президентке артын такап алышуунан ушунчалык ашепке кетип калышты. Сатып алуулар, Токмо Кош шаарларында биринчи шайлоо болду го, ошондо эле массалык бир фальсификация мүмкүн болбой алган күндө да анан жана күчкө салып тиги урнада жасоого мүмкүн болбой алганда соодалашуу сыртка чыгып кетти. Анан ушундай мен ушу март айынын 20-жыл март айынын башында күздө болчу президенттик шайлоо боюнча ушу эгерде олигархиялык топторду колдоп, алар президентти жандап, ушул шайлоо кампаниясын ушундай үстөмдүк менен уланта берсе, ага көз жумуп койсо, ушу олигархиялык топторду изоляциялай албаса, 2005-жылы Акаев үй бүлөсүн саясаттан изоляциялай албай атса, мында Жээнбеков олигархиялык топторду, ошондо бир тууганын шкактоосу менен чыгып аткан партияларды изоляциялай албаса, шайлоо социалдык бир чыңалууларга, экономикалык кыйынчылыктарга кыргыз чыдай берет. Анан акыйкатсыздыкка чыдабай жооп өзгөчө болот. Өзүнө өзүм баягы күзгү шайлоодо ошол позициясынан жанбаса, анда
өзүн өзү кылганы дегендей мааниде жазган, бийлик менен байлыктын сыгымаласы деген макала бар. Ошо 20-жылдагы 6-октябрдагы окуяны эстеп көрсөңүз, ушул учурда саясий күчтөр, оппозиция, көчөдө толкуган эл Сооронбай Жээнбековдун отставкасын талап кылып жатышты. Ошол учурда Россиянын президентинин өкүлү келип дагы Россиянын колдоосу боло тургандыгын да билдирди. Андан кийин биздин Кыргызстандагы таасирдүү саясатчылар Жээнбеков менен жолугуп дагы алар да колдой турганын билдирди. Демек, бийликтен кетпеңиз дегендей ишараттарды беришти да. Ал дагы кетпейм дегендей эле болгон. Эртеменки саат 10-11лерде ошондой позиция, ошондой кырдаал болуп турса, түштөн кийин Сооронбай Жээнбеков кызматтан, президенттик тактадан кетүү жөнүндө арыз жазууга аргасыз болду да. Бул окуяга эмне себеп болгон? Кайсы бир саясий күчтөр, дагы эле сиз айткандай олигархиялык күчтөр аны кетүүгө мажбурладыбы? Же ошол учурда бийликке келем деп аткан күчтөрбү? Же болбосо уюшкан кылмыштуу топтордун олигархиясыбы? Ким, кайдан болду бул? Ошол учурда Россия бийлиги дагы Кыргызстанда, жалпы эле Борбор Азияда стабилдүүлүктүн болушуна өзгөчө кызыктар болчу. Себеби орус бийлигине, Кремльге карата нааразычылыктар бар болчу. Анан кайсы бир постсоветтик мамлекетте дагы мындай массалык башаламандык болуп, бийлик алмашып, ушундай бейстабилдүүлүк болуп кетсе, ал Россияга терс таасирин тийгизмек. Ошондой шарттан 2-3 күн карап турушту булар. Анан атайын өкүлүн, казакты жиберди. Ал келип бир жабык эшик артында жыйынын өткөрдү го. Бирок менде дагы бир маалыматтар боюнча бизде ушундай шайлоо болсо дагы ушу тышкы күчтөрдү карап ошол жактан колдоо болор бекен. Ушундай олку-солкулук, саясий олку-солкулук болгон учурларда ошол тараптан колдоо болсо биздин атыбыз чыгып кетеби дегендей аракеттер болуп жүрбөйбү? Ошол 3 күн аралыгында эле кайсы бир саясий топ же болбосо саясатчылар Россия бийлигинин биринчи адамына болбосо да кийинкилерине барып кайрылып, дубай саламын айттырып, Кыргызстанда ушундай болуп атат, эгер бизге ставка койсоңор биз силерге Кремльге лоялдуу болуп беребиз деп, ошондой аракеттер болуп жетип барып ушондой да болгонда бул сөз болбой коюшу мүмкүн эмес. Мындай достоверный эле маалымат. Анан келди, өкүлү келип элдин түрүн көрдү да. Биякта аянттай эл кылкылдап турган жогорку кеңештин дагы үрпөйүп калган дегендей. Жогорку кеңеш дагы баягы ошол убакта чогулуп атышты, жыйын үзгүлтүккө учурады, аянтта кылкылдаган эл турду, маргиналдык топтор аракет кыла баштады. Эми масса болгон жерде ар кандай топтор чогулат да. Керек болсо өлкөнүн түндүгү кычырап турду, кыйрап каларына аз калып. Кандайдыр бир сырткы күчтөрдүн активдүү же болбосо чечкиндүү киришүүсү, анан кийин кайсы бир саясий топко мындай мүмкүнчүлүгү, келе жаткан мүмкүнчүлүгүнө болгон ишенимди жоготуп, дагы бир топтун пайда болушу сыяктуу. Адатта мындай бийлик талаш жүрүп атканда аракеттеги бийликтин да тарапташтары болуш керек эле. Анан оппозициянын андай болгон жок, аракеттеги бийликти колдоп чыккан да топ болду, бирок саналуу болду да. Анан кийин ушундай шартта балким жанагы сиз айткан маргинал топтордун бир таасири күчөп кетти. Андай да болушу мүмкүн, жок деп айтууга мүмкүн эмес. Же болбосо Сооронбай Жээнбеков бир аз күн мурун эле премьер-министр кылып Садыр Жапаровду коет деген маалымат чыккан, убактылуу. Бирок кайра маалымат чыгып кетти бир күндөн кийин эле. Садыр Жапаровду убактылуу премьер-министр койбойт деген. Анан анда азайып калды эле, кайра көбөйдү. Эл көбөйүп,
алдап кеттибизди, биз алдаттык деген неме болду. Анан ушундай шартта балким Сооронбай Жээнбеков граждандык согуш оту тутанып кетпесин деген чечимге келип ушул кадамга барды окшойт да. Жээнбеков бийликтен кетип, Садыр Жапаров баштаган саясий күчтөр бийликти 2 тизгин 1 жылбырды колго алышты. Булар дагы өз бийлигин легитимдештирүүгө аракет жасашты. Алардыкы канчалык мындай жемиштүү же болбосо мындай ургалдуу болду деп ойлойбуз бийликти алмашуучу? Ушундай жолдор менен ким гана бийликке келбесин, албетте бийлигин легитимдештирүүгө аракет. Легитимдештирүү бул мыйзамдаштыруу. Бирок ошондой шартта президенттик шайлоо жарыяланып кетти. Парламенттин мөөнөтү дагы 1 жылга узарып калды. Мындайча айтканда, Кыргызстанда саясий турбуленттүүлүк абал түзүлдү да. Анан ушундай шартта президенттик шайлоо өттү, албетте. Анан негизги бийликти бөлүштүрүүдө, бийлик өзүнүн таасирин арттырууда бизде ушундай курал болуп калган да. Кайра эле баягы конституцияны ала чуркап, конституцияны өзгөртүү, конституциялык реформалар деген багыт менен конституциялык кеңешме түзүлдү. Парламенттик, эми классикалык парламенттен биз ат чабуу менен алыс болчубуз, бирок парламенттик жолду тандап албадык беле. Мурунку системада алыс болчу туурабы? Атамбаевдин убагында деле парламенттик башкаруудан алыс беле? Парламенттик деп аталган менен жолду тандадык, парламенттик системаны деген менен. Ошо мындай парламентаризм негизи кыргыздардын канында, генетикалык кодунда, этностук эс тутумунда бар нерсе. Ошол нерсени биз мындай багып, ошол нерсени өнүктүрүп кете албай, орто жолдон да эмес, мындайча айтканда, образдаштырып айтканда, бутубузду салып көрүп туруп эле кайра артка чегинип кеттик да. Же болбосо парламентаризм Кыргызстан шартында кыргыз элинин баягы тарыхын, саясий күрөштөрдү эске алганда парламентаризмдин орду жакшы болчу. Бирок ошол Атамбаевдин тушундагы парламент, ошо парламенттик өлкө деген лозунгтар менен өкмөт стабилист боло берди. Бир фракция, ошол коалицияга кирген бир фракция чыгып кетсе эле өкмөт урап калып атты, отставкага туруксуздук болду. Анан дагы бир жери райондун акимдери, облус губернаторлору, керек болсо айыл өкмөттөрү, мектеп директорлоруна чейин ошо партиялар бөлүшүп көз көрүнө эле коюлуп атты да. Ушул башкаруу кыргыздын эмесинде, рухунда, канында бар нерсе депчи. А бирок референдум болуп, биздин шайлоочулардын дээрлик көпчүлүк бөлүгү президенттик, күчтүү президенттик башкаруу формасына добуш беришпедиби? Себеби жанагынын баарын көрүп атты да. Ошол парламенттеги фракциялар бийликтин мектеп директорлоруна чейин, айыл өкмөтүнө чейин бөлүштүрүп, шайлоодо ушундай тигил мектептин директору тиги партияда экен, бул мектептин, бул айыл өкмөтү тиги партияда экен деп, керек болсо мындай бийликтин өзүндө атаандаштык күчөп кетти. Парламентаризмди баягы биздеги парламентаризм оң жагын көргөзбөйт, терс жактары көбүрөөк болуп кетти. Эстеп көрсөңүз, 2020-жылдагы октябрь окуяларында Садыр Жапаровдун бийликке келип аткан жолунда бир топ саясий окуялар улам-улам алмашып атты да. Мисалы үчүн Жогорку Кеңештин кворум чогулбай атышы, бир пикирге келе албай атышы, же болбосо Жогорку Кеңештин спикеринин төрагасынын бат-бат алмашышычы. Буларды эмне деп түшүнсөк болот? Жөнөкөй эле бир процедуралык жолбу, же бул жерде дагы бир саясий күчтөрдүн күрөшүнүн натыйжасыбы? Көшөгө артындагы саясий күчтөрдүн айыгышкан күрөшүнүн натыйжасы. Ошол жанагындай талаш маселе болуп, убактылуу президенттин милдетин ким аткаруучу болот дегенде, конституция боюнча парламенттин спикери болуш керек эле. Парламенттин спикери бир алмашты, Мыктыбек Абдылдаев болду. Ал баш тартты. Андан кийин Канат Исаев шайланды. Эмнегедир Канат Исаев шайлангандан кийин кайра кандайдыр бир таасирлерден, ошол эле көшөгө артындагы оюндардан же кандайдыр бир мындай эмелер болду. Канат Исаев дагы
баш тартты. Эми бул Восток дело тонкое деп коет го, ошондой бир көрүнүш болду да. Өзбекстанда дагы Каримовдун көзү өткөндө жогорку кеңештин спикери убактылуу болуп, анан эле бир күндөн кийин кайра мен бул жүктү көтөрө албайм деп анан Мирзиёевке жол бошотуп берип чыгып кетпеди беле. Ушундай бир көшөк артында айыгышкан бийлик талаш, айыгышкан формада өттү. Биз чет жеберин эле көрүп калдык. Ар жагында эмне болду? 2005 жылдагы окуя, 2010 жылдагы окуя, 2020 жылда окуяда дагы бийлик алмашуу элдик толкундоолор менен болду да. Бул окуялардын баарында бир дагы айтат, бул революция деп, ар бир окуяны революция деп аташат. Башкалар болсо ушул эле окуялардын баардыгын төңкөрүш дейт да, переворот. Сиздин пикириңизде эмне болду бул 2005-те, 10-до, 20-да? Менин пикиримде формасы боюнча революция, а мазмуну боюнча төңкөрүшкө жакын саясий процесс жүрдү деп эсептейм да. Анан 2005 жылкы революция өзүн актаган жок, 2010 жылкы революция өзүн актаган жок. Революция деген атакка, ошо атка ээ болуш үчүн убакыт өтүп, ошол тигил же бул мамлекетте революциялык өзгөрүштөр болуш керек. Түп тамырынан саясий система болобу, чоң өзгөрүүлөр болуп, анан бир ошондо революция деген атка. Бирок баягы массанын чыгышы, бул формасы боюнча революция. Дагы бир термин бар, демократияга уйкаш, охлократия деп коет. Топураган көпчүлүктүн бийлиги, эч кимге баш бербеген топураган көпчүлүктүн бийлиги, охлократия деп коет. Биздики демократиядан охлократияга өтүп кетүү бат эле экенин көргөздү да Кыргызстандын тажрыйбасы. Бирок жакшы бийлик. Саясий реформа деп калбадыңызбы? Мына президент мамлекетти башкаруунун формасы өзгөргөнү да саясий реформага кирет эмеспи да? Мына Кыргызстан президенттик башкарууга өттүк. Мунун келечегин сиз кандай көрөсүз? Ушул келечектүү, түбөлүктүү ушул жол бизге туура болот деп ойлойсузбу же кайсы бир учурларга барып кайрадан өзгөрүүгө келишибиз мүмкүнбү? Жок, эми ал бир унуткарылып барып өзгөрүүгө келиши мүмкүн. Эгерде бул эми бийликтин, өкмөттүн аткарган иштеринен экономикада чоң өзгөрүүлөрдү жарата алса, социалдык, экономикалык жаатта мындай көрсөткүчтөр өсүп, элдин жашоо турмушу оң жагына кетип атканын сезсе, албетте ушул президенттик башкаруу менен эле кала бергенди каалагандар басымдуулук кылат. Ал эмеге баягы жыйынтыкка, өзгөрүүлөргө жараша канчалык деңгээлде карапайым эл өзүнүн өзгөрүүлөрүн. Бирок эми жанагындай идеяларды, реформаларды жогорку чөйрө таңуулайт. Анан баягы жалпы ошол убактагы саясий кырдаалдын абалдын шарданы менен өзгөрүүлөр болуп турат. Ал кандай жыйынтык берет, ал башка маселе. Жолбонбек мырза, бизге келип Кыргызстандагы саясий процесстерге байланыштуу өзүңүздүн оюңуз менен бөлүшкөнүңүз үчүн сизге чоң рахматымды айтам. Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу саясий илимдеринин кандидаты доцент Жолбонбек Сыдыкбаев болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.